Азыр эми ушул талаптары, максаттары ар башка болгону менен баягы качырган жагы кол сала турган адреси бийлик болуп аткан күчтөр болуп атат да, бул жанадан бери айтып аткан үч тараптуу күчтөр. Анан ушулардын баары тең биригип кетсе, баягы мурункудай төңкөрүш болуп, тополоң болуп, ызы чуу болуп кетпейби деген суроо коомчулуктун ичинде кызуу талкууга алынып атат. Андай ойлоп аткан, андай сүйлөп аткан, ошондой суроолорду берип аткан адамдар өтө көп. Бирок биздин коомдун менталитетине ушул эки революциянын, эки кан төгүү, эки тополоңдун, эки ушу күч менен бийлик алмаштыруунун тийгизген таасири биздин жалпы коомдун баягы ойлонуу деңгээлине, менталитетине да кандайдыр бир тийгизген таасири болду да. Кандай деген күндө дагы элибиз көрүп калды. Ошол биз ошол баягы коголаңдуу, ошол тополоңдуу окуялардан элибиз пайда тапкан жок. Бийлик башындагылар гана орун алмашып, жалпы мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын көздөгөн маселелер экинчи планда кала берди дагы, жаңыдан бийликке келген жаңы кландар гана байып, коррупциялык иштерге малынганын көрүп калдык. Ошондуктан мен ойлойм, эми кандай дегенде дагы жалпы калың эл тынчтыкты каалап турат. Алар баягы тополоңдон жалпы элге пайда түшпөсүн көрүп калды. Менин оюмча, үчүнчү жолу ошондойго барууга биздин элибиз андайды каалабай турат. Бирок ошентсе дагы мындан аркы бийликтин ишинде кандайдыр бир ушу элге, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы кескин каршы боло турган жеке кландык бийлик түзүлсө, кайра баягы мурунку окуялар башталып кетсе, анда революция болушу мүмкүн. Бирок бүгүнкү күндө мен ойлойм, азыркы бийликке биз андай күнөөлөрдү тага албайбыз. Бийлик мындай өзгөчө чоң элдин кыжырын келтире тургандай каталарды кетирген жери жок. Кудай сактасын, эгер ушундай жол менен кете берсе, биз албетте өнүгүү жолуна түшөбүз. Жанагындай тополоң, ызы чуулар кайталанбайт деп ишенимдүү айтсак болот. Эгерде бийлик ушул азыркы багытынан кайтпаса. Анан ал бузулса, туура эмес жолго түшсө, эскилердин катасын кайталаса, анда окуялар кайталанып кетиши мүмкүн.